Туғандар, біз дағы бір асыл тұқым арашан чарбасындауыз. Бұл Тилектен Алиевтің жаңы атары қоросы. Біз бүгін ене қойларға келдік, ұрғачы баштуларға. Матыстың поголовье азыр келіп тұрып көрсетеміз. Қородың қошқарларды көрсеттік елек, аз бұл жерде жалаң қойлар бар туғандар. Тилеген қойы азайып кетсе керек деп ойладым, қайра көбейіп кетті. Атақты қойлар мынау ушул жерде. Бұйырса жаңы қорога көчүптөр, бұйырса ушул қородан келіп көресіздер. Азыр мына жақта қонақтар менен біргелікте келдік. Барыбыз айланып көріп атабыз. Тилеген қойлар өтө жакшы абалда. Мынау марала, мынау чоң қойлар да көбейіп калыптыр. Бизде өтө күчтүү ауган қойлар бар, анан арашан қойлар бар тугандар. Бир эми қойларды көрүп коюңуздар. Кандай көрүнөт экен мына чоң қойлар? Машалла. Жүрөгү оорутчу қойлар экен да. Тилеген бул жерде жалаң жаш козулар менен ургачы, анан қойлар бар экен, ургачы козулар. Ургачы эркек козулар бар, бөлүнө элек. Кечти калгандар. Биринчи партиясын бөлүп бардык, анан калганы буякта. Сиздин корооңузду январдан бери тарта элек. Не өзгөчөлүктөр, не айырмачылыктар, не жаңылыктар болуп кетти эми? Жаңылыктар ушу козулар туулду, Кудай буйрса төл жакшы. Төл кандай быйыл эми? Шүгүр. Сизде аугандарды алды дейт. Неге ауган алып алдыңыз эми? Бир 16 алган чыкты, жакшы алгандар. Мына алгандарбы, Шуларга толук шуларды алдым. Не кыласыз буларды эми? Төлөй аласызбы? Селекцияга. Арашан көчкөр кошуп, ноёнду коштук буларга. Асты козу салып келгендер болгон, тууга келгендерге ноёнду коштук. Эми кандай түшөт? Кудай буйрса көрөбүз. Эми бул жаңы турган козулар бар, козулар койлор тууга. Эми ушу койду дайым бирөөлөр келсе кочкор дейби? Кайсы кочкор жүрөт деп, Ушу береке менен ноёнду бир маралды бир жерге бөлүп көрөйлүчү. Кандай болот экен, Так, азыр койлорду мына береке деген кочкору качырып атат. Тилегенин бечара арыктап кеттир, ачыгын айтканда. Арыктап кичирейип кеттир, Эми узунду алып келбесеңиз болбойт, бул кыйналып кетти. Машалла, тугандар. Машалла. Береке кочкор. 94. Ал 2 тиши? 2 тиши. Ошол. Эми бул койлордун арасынан деле көп билинбей калат, чоң кочкор болуп көрүнбөй калат. Бул койлоруңуз өтө чоң экен. Тилеген бул койду дагы кайра кылдадыңызбы? Ооба, жылда эле кылдайбыз эми. Колдон келсе, кандай эле аракет кылып. Азыр эми ушул мурда кулакка басым жасап атып элем азыр. Кулагынан тумшукка. Азыр жана 4 айлык тумшуктуу козун калмак. Кана быйылкы төлдөн өзгөчөлүк мына көңүлүңүз толтурган 1-2 төлдөн кармап көрсөтүңүз. Чоң койлорду билесиздер мына, бүт эле мондай гигант койлор. Өтө күчтүү ауган койлор, арашандар, айырмасын көрүп алыңыздар. Кана машалла. Эркек ургачы бул. Ургачы. Менде да ушундай козум болсо, Машалла, Аллахын жараткан Алла. Тилегенге насип кылып эми. Бардык нерсе ниеттен дейт. Аракеттен, ниеттен амалга жараша дейт. Машалла. Машалла, бул кайсынын кызы? Бул энеси Түбү Бишкектен келген кой болчу. Энесинин атасы легенданын баласынан. Бул Танка деген кочкордун небереси, Кубанычка сатылган Жетөбүскүйдүн козусу, Баракат дегендин козусу да бул. Эми санжырасы ушундай дейм баягы. Баягы кээ бирлер таятасы жээни дейсиңер дейт, бул линия курганда аны билбесе болбойт. Ошол болот. Машалла. Кана жаш токту, быйык токтуларбы? Могул дагы эрте туулгандар. 4 айлык токтулар быйылкы. Машалла. 4 айлык козу. Ургачы 4 айлык козу. Ургачы. Сандан сапатка. Мына тугандар, өзүңүздөрдүн 4 айлык эркек козуңуздарды ургачыга салыштырып көрүңүздөр, айырмасын. Кулак тумшукка басым жасап атабыз. Машалла. Мындайынан башталып түз. Анан кулактын жатышы, куйгук, жоондук. Бул жерден Жоо Казым деген токту бар. Кана Жоо Казым? Өткөндө Уставкада бойдон экинчи, экстриэлден экинчи,
салмактан 3-орунду алды. Салмагы экстерьер бойдон 9 2-нчи айында орун. 90 кило болчу. 9 айында 90 килограмм. Машалла. Кырсылбай. Жүрөт, кожо. Bir koyunuz arık eken ha Tilek o. Get. Бул мына маралдын сиңдиси. Kaç ne oldu? Мына Ne oldu ha? иштетилген акбаш. Мына. Mına gör. Gitti ona bana. Жаңы кичик болуп атат ошо. Canına git. Maşallah. He. Na buyursa Tilek o. Bu жерде bir çok azın toktu. Tamam mı? Uzun eken ha? Uzun. Bunun jayıttan get, jayıttan da alıp barганбыз Мустафага деле. Maşallah. Usuna kulağına boyuna dile, eti dile jakşı. Bu kadar alma kesip veresiz Tilek o? 100. Çoğu şekerin degenin de. 110 kilodan aşık. Tilek o bir sürü var da. Ee, Бар, мындай мишмиштер жүрөт. Тилегон койлор өлө жоошкен кирсең монтип кош деп айдайсың, бул койлордун жоотуш үчүн алманы кесип алымтип, койлорун ээрчитип жооштат экен деген чынбы? Мондай кылып алып алманы тилик кылып алып. мен күнү түн аралай берем да. Койду жанында жүрө беребиз. Анан бара адамдан үркпөй калат экен. Чоң койлоруңуз үркпөйт, мына токтуларыңыз үркөт экен, а? Жаш токтулар. Bu da жаш токту мына, караса. Мына тумшуктун түзүлүшү. Кулак. Кочкор, машалла. Жана Дулан деген Кытайдын парадасы бар, Кытай уйгурларынын. Ушулардай кичине болсо. Коюң эртең туулбай калып, кыйналып эле баарын операция кесеребай кылып жүрбөң анан. Эми бул баягы бир кызыкчылыкта адам кызыгып ушуга. Бу да болсун, дагы болсун деп. Демдедик анан. Чоң да болсо эткеч мисалы 9 айында 90 кило чыкты деп өттү токто. Ошол болот атпайбы Эсенбай? Мисалы чоң азын 1 жашка чыкканда тургачы кышы жем жеген эми койлор менен. Жайытта жүргөн кезинде 107 кило. 107 кило эм сойсо 60 кило эт таппайчы. 55 тагы дей берчи. 30 миң сом акча да этке тапшырганда. Биздин 1 жаштык токту. Биздин максатта ошол болуп атпайбы? Ошондой чоңдукта болсо, ошондой орто багуу менен багылып, анан жакшы акча болсо, базарга этке саткан күндө деле 20-30 миңден айланса, анан сулуулугу да болсо, баягы бир караганда бир көз тойгондой. Көз кубандыргандай узун кулагы болсо, тумшугу болсо, жүнү таза болсо, ачык куйрук дегендейчи. Ошого эле аракет кылып атабыз. Өлүлүгүн этке чапканда деле караганча 1 жаштык токтун 12ден саткыча 22ден саткан жакшы дегендей. Чет жактан коноктор келип атышат, казак, өзбек туугандар. Спрос кандай жүрүп атат, спрос? Спрос аябагандай көп. Катуу. Бирок кой сатпайсыз. Жок, сатпайт. Анан аларды тоого алып барабыз, жетебиз. Жер соосу жетебиз деп сулуу жайлоо аякка алып барабыз. Ысык көлгө алып барабыз. Бирок алар койгуроого келе берет да. Андан көрө койго келеличи деп. Алыс жерлерден келип атышат. Эми бирин экин алып кетип атышат, көрүп атышат. Эми Кудай буйрса жакшы келечеги, жакшы болот деп эле ойлоп атабыз. Машалла. Бу балаңыз кайсы койду алып келди эми? Ушу Маралдын сиңдиси. Маралдын сиңдиси, энесинин кызы ошондо, Бул атасы кайсы эми? Мунун атасы легенданын козусу. Легенданын козусу, мына 2 тиш токту экен. Параметр ал 88, өлү дегенде 88 чыгат экен, э? Мына төш параметр. Бир коюп жибериңиз. Кулак баштары өтө сөз жок. Бир жагынан маралга окшошот экен. Эгиздин түгөй. Жайытта жүргөн. Бул деле 100 килоны тегерейбиз. Койлорду бир агытсак болобу? Экөөбүз алсырактан турайлы, мындай айдасын, жүрүң. Бир масса койду көрөлүчү. Мына токтулар, машалла, мындай токтулар. Мына ауган козулар, мына арашан козу турушуну караңызбы? Мына ауганын жүрүшү. Вот. Максат. Мындай айдаңчы мына жерде мындай созуңчу, мындай жарыктан көрөлүчү. Реально мына күн чагылганда кандай көрүнөт экен. Койлорум. Мындай акырын бери созуңчу. Канча баш кой бар Тілек о? 100дөн ашык, 120 канча баш бар да.
Марал туугандан кийин бираз денесин таштаптыр, Таштады. Коз бөлгөндө кайра тыңалат. Өтө. Жок, мындай айдагыла. Жок, мындай. Эки назар. Күндөн айдан, күндөн. Күндөн көрөлчү, күндөн жалтырап. 145 килограммга чейин чыккан Марал. Анан туугандан кийин арыктады, анан жайытта жүрдү. Азыр эми жайытта, мында бөксө тоолордо жашат да. Жайлоо айдабайсызбы? Риске бирок жайлоо айдаган, Анын ичинде чакан кой менен дагы тоо башлагайлы, бул көл жээкте болуп атат. Бул зато миң Марал баштаган үйүр. Кана бир созулсунчу, мындай айдаңызчы. Созуп тилеган койлорун көрүп алыңыздар. Машалла. Алган койлор көрүнбөй эле калат экен ичинде. Желкеси чыкпай калат экен. Буларды өзү эрте менен тартышыбыз керек экен да, башын салып. Кичи. Башын көтөрүп баары бизди караса, кана вообще башка бит болмок да. Ысыкта ушинтип ачыкпай. Тилего Ауган менен Арашан мындай ысык жерде кандай жүрөт экен жүрүшү айырмасы. Жүрүшү бар бир Арашан жакшы болот экен. Келиңчи, мындай туруңчу бир. Кана биздин көрүүчүлөргө бир мотивация бериңчи. Не дейсиң, кой менен алектенейин дегендерге? Кой менен не кылгыла деп сунуш бересиз? Баккыла деп эле айтам. Береке бар, койдо багыш керек. Эритпеш керек, жакшы караш керек. Ар бир нерсени тартиби болгондо эле ошондой тартиби менен багыш керек. Кочкорду жакшысын коюш керек. Колдон келишинче жакшысын коюш керек. Анан жанагы сапатка деп атпайбыз, ошол туура да. Сан эмес, сапатын эле карай берсе. Жылда, күзүндө бир, жазында тандап начарын жоготуп жакшысын ага кылдап эле жакшы кочкор кошо берсе. Келет сатыктан деле койлор жакшы болсо, сатыктан деле кыйналбайт экен адам. Кардарлар өзү келет, дайыма чалат. Ошол кой баккыла. Кыскасы келечеги астыда көп өлкөлөр кызыгып атат. Көп жерден сунуштар түшүп атат. Мына бияка салып атабыз, Кудай буюрса жасалма уруктандырууну сентябрда колго алабыз. Өздөштүрөйүн деп атасызбы? Буюрса тигине немесин салып атышат балдар. Ошол эми ошо жасалма уруктандырууну сентябрда ишке киргизели деп атабыз буюрса. Быйыл мына имаратын салып атышат балдар кичине. Анан керектүү шаймандарын алып келишет, адистерге сүйлөшүлүп коюлду. Ошолор келип баштайт. Кудай буюрса. Бул азыр 2 кой, 3 кой, мисалы 10 кой, 20 койго деле кымбат кочкор алган пайдалуу эмес да. Аны жакшы кочкордун уругу менен уруктандырып берсек, жылыш болот деген максат. Уруктандыруу системасы өзү урукту күчтүүсүн бөлүп алат да негизи. Бөлүп атканда. Негизи адистер өздөрү эметмей болушту, атайын асимнаторлор, ветеринарлар. Көп жылдык тажрыйбасы бар. Ошолор иштеп берген атат 1-2 жыл. Кызматташып, ушу Жекебиз районунун коюн биринчи жолу жасалма уруктандырып баштап көрөлү дедик. Анан эмки жылдары дагы. Эми көп пландар бар, эми Кудай буйрса. Аманчылык болуп турса беребиз. Көрсөтүп тура берет экенсиз эми интернеттен. Мындай кожулар болот, жакшы кожулар түшөт. Негизин түгөл ургачы. Буга да алмай берип атасызбы? Жок. Өздөрү эле колго жакын. Балам жайып жүрсө жанына келип эле көнүп алыптыр. Ошойдон жүрөт. Ар бир короодо мындай бир болот да өзү. Башкачасы. Туугандар, сиздер койлорду көрдүңүздөр, азыр койлор еттүү. Бул жерде Арашан, Ауган койлору бар. 16 баш дедиңизби? 16 баш алганбыз. Бул уруктука колдонуу үчүн. Бир багып көрүп жасап көрөлү. Арашан кочкор коюп, ортосунан кандай түшөт? Ауган кочкор колдонбойсуз, кереги жок. Жок. Бир колдонуп да көрдүңүз, 1-2 койго. 1-2 эле койго коштук. Кандай дейсиз ага? Арашанга жеткен жок. Анан пол алган деп легенданы козларын койдук 2-3 жыл. Жакшы натыйжа берди. Пол алгандар жакшы болот. Бирок негизи таза Арашанга баары бир жетпейт экен. Машалла. Сандан сапатка баарыңыздардын корооңуздарда, баарыбыздын корообуз ушундай койлор болушун насып кылсын. Сиздер да сандан сапат котуңуздар.
Ana ушундай койлорду кармаган адам өзүнүн жеңил гана ою менен бөлүштү. Демек, койдун жакшысын кармаганга аракет кылыңыздар. Бирок мээнет кылып курсагын ток кармап семиз кылыңыздар. Талаадан өзүнүн тамагын таап жейт деген мен көбүнө туура эмес дейм. Жок дегенде буларга дагы курмандык кылып өзүнүн жем чөбүнү берип туруш керек, Бериш керек. Көптөр бул жаныбар кышында да талаадан тоюш керек. Мага чоң кочкор керек эмес, кичинекей коем. Чоң кочкорлор куй албай калат талаадан деп тез көз караштагы биздин кормовой базадан кыйнап койгон баягы чарбакер агаларыбыз дагы бар да. Жок эмес. Биздин оюбуз боюнча эң биринчи колдо болгон койду тандап алат экенбиз, кылдапчы. Ошо биринчиси. Экинчиси жакшы кочкор коебуз. Үчүнчүсү жакшы тамактандыруу туура. Кышкысын сөзсүз түрдө жем бериш керек да. Туугандан кийин сөзсүз бериш керек. Эгерде эгиз тууса, эгиз козуга сүт жетпей калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө жем берилиш керек, чөп берилиш керек. Ошондо гана натыйжа болот, ошондо гана жанагындай өсүш болот ба. Вес жагынан, салмак жагынан айтып атпайбызбы? Жакшы жетип атат деп. Туугандарына Жылдык ургачы токтолор 20-30 миңдин аралыгында эт катары кеткенде деле кой кармаган кишиге аябай эле пайдалуу да, кирешели. Ошонун бир аз гана акчасы жем-чөпкө кетет. кышында гана. Ооба, кышында гана. Кормовой базаны биринчи кезекте кормовой базаны түзүп, андан кийин жакшы кочкор издеп тапканга аракет кылышыбыз керек экен туугандар. Бул апрелден баштап жайытта жүрөт, ноябрда киребиз да, ноябрдын аягы. Ноябрдын аягынан апрелге чейин кайра кородо турат, жем-чөбүн беребиз. Үйдө эле. Үйдө эле. Кышында жем-чөп жеп чыккан мал көккө тойгондо бир аз арыктап туруп, ичин тазалап туруп эле кайра эттенип кетет. Коз эмизип жүргөн койлор деле ушинтип эттенип кетет. Машалла. Бул кыштагы туура берилген жем-чөптүн таасири деп ойлойбуз. Телего сизге бир Telegram каналыбы бир нерсе ачып берип, онлайн консультация ачып берип коюш керек экен да койчуларгачы. Только жайлоодо койчулар аз көрө албайт дагы. Кышында бир онлайн консультация ачып алышыңыз керек экен да. Даярбыз кызмат.